Ода Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. АКШ өкмөтү Иран Ислам мамлекети аттуу топко каршы Иракта аба чабуулун жасаганын тастыктады. Бирок Иран четке кагууда. Бхопал кырсыгы болгондон бери 30 жыл өттү. Заводдогу химиялык кырсыктын кесепеттерин бүгүнкү муундар тартып жатат. Смартфондорду азыркыдан дагы ыңгайлуу кылуунун жолу барбы? Компаниялар узакка чыдаган батарейкаларды табабыз деп жарышууда. Иран Ислам мамлекети аталган топтун чыгыш Ирактагы аймактарын бомбалоого алды деген кабарларды Пентагон ырастады. Бирок Иран бул чабуулдар АКШнын пландары менен айкалышта жасалганын четке кагууда. Бүгүн Брюсселде Ислам мамлекети аттуу топко каршы эл аралык коалицияга мүчө 60 өлкөнүн өкүлдөрү жыйын өткөрүүдө. Ирандын аба күчтөрү Ирактагы өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко каршы кармашка кошулду. Эксперттердин айтымында, бул тасма ирандык учак Ирактын чыгыш жагындагы согушкерлерге абадан сокку урганын күбөлөйт. Алардын Ирактын чыгышына сок курушканы тууралуу маалыматта күмөн жок. Ага каршы келген эч нерсени көргөн жокмун. Чабуул болгон жок деп айта албайм. Бирок чет өлкөнүн армиясы жүргүзгөн операцияны тастыктоочу кызматта эмесмин. Күрд жана Ирак күчтөрү Ислам мамлекети менен кармашып жатканда, Багдад өкмөтүнүн жакын санаалашы делген Иранда бул ишке аралашып жатат. Бул ортодогу бир топ айырмачылыктарга карабастан, Вашингтон менен Тегеран Ирактын асманында бир тараптан орун алганын көрсөтүүдө. Бирок Ислам мамлекетине каршы бириккен өкүлдөрдүн Брюссельдеги жыйынында ирандыктар жок. АКШнын мамлекеттик катчысы бул узак мөөнөттүк коалиция болуш керек деген ойдо. Ал тапта кармаштын курмандыктары өсүүдө. Күрттөр жашаган Кобани шаарында эсепсиз тагдырлар талкаланды. Ислам мамлекетине каршы күрөш узакка созулушу мүмкүн. Бирок жеңишке чейин бул шаардын эмнеси калат деген суроо турат. Индияда Бхопал заводунан уулуу газ чыккан кырсык болгонуна 30 жыл толду. Бүгүн бул окуяга байланыштуу каршылык акциясына чыккандар дүйнөдөгү эң катаал өндүрүш кырсыктарынын бири делген Бхопал окуясы боюнча жооптуу кишилерди катуураак жазалоону талап кылышты. Мадья Прадештеги химиялык заводдон газ чыгып, 3000 киши каза тапкан. Анын кийинки кесепеттеринен дагы миңдеген кишилер курман болгон. Даун синдромунан жапа чеккен Бушра 3 жашта. Абдул 6-да, шал оорусу бар. Бул балдардын баарынын ата-энеси Union Carbide аттуу пестицид фабрикасынан чыккан газга ууланган. Зайнаптын үйү менен фабриканын аралыгы 1 чакырымга жетпейт. Анын атасы Захид Рахман кырсык маалында бул бөлмөдө болчу. Дем алганда кыйналам, кургак учукка кабылдым. Дайыма ооруп жүрөм. Караңызчы, кызым эмне болду? Аны дарылатуу үчүн алып барган бардык ооруканалар илдетке газ себеп болду деп билдиришкен. Бирок булар газдын таасиринен улам Зайнап сыяктуу балдар дале төрөлүп жатканын далилдей алышпайт. Дүйнөдөгү эң жаман өндүрүш кырсыгынын ден соолукка таасирин эч ким иликтеген эмес. Кырсык жүздөгөн адамдын өмүрүн алып, ооруканалар деми кысылган кишилерге толуп кеткен. Сууга зыян келтирилип жатат деген билдирүүлөргө карабастан, пестицид фабрикасындагы химиялык калдыктар толук тазаланбай калды. Буга акчаны ким төлөйт деген маселе себеп болду. Union Carbide компаниясы жер алдындагы сууларга зыян келгени тууралуу түз далилдер жоктугун, фабриканы тазалоого $2 миллион сарпталганын, $470 миллион жабырлануучуларга берүү үчүн Индия өкмөтүнө которулганын BBC-ге билдирди. Жергиликтүүлөр жабырлануучулардын санын эске алганда бөлүнгөн каражат жетишсиз дешет. Дубалга жаңы эле жазылган бул жазуулар тагдыры өзгөрткөн трагедиядан бери дагы 1 жыл өткөнүн көрсөтүүдө. Сиздер BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, кабарларды улантабыз. Гонконгдогу демократиячыл кыймылдын башатында турган 3 киши полиция тарабынан эркиндикке кое берилди. Алар полицияга түшүп берип, студенттерди нааразылык акциясын токтотууга үндөгөн. Бирок Гонконг студенттер федерациясынын башчысы Алекс Чоу алардан үлгү албайбыз дейт. Айрым студенттер ачкачылык акциясын улантууда. Австралияда крикет оюну учурунда мойнуна топ тийип каза тапкан Фил Хьюзду 5000 киши чогулуп акыркы сапарга узатышты. Австралиянын премьер-министри Тони Аббат дүйнө боюнча крикеттин жылдыздары. Алардын арасында каргашалуу топту чапкан крикетчи Шон Аббат дагы жөрөлгөгө катышты.
Украинанын түштүк-чыгышында Запорожье атомдук электростанциясында өткөн жума күнү болгон окуя опурталдуу эмес. Реакторлор эч нерсе болгон жок, деди Украина өкмөтү. Энергия министри Владимир Демчишин заводдун энергия чыгаруусуна байланышпаган бөлүгүндө ток үзүлгөнүн билдирди. Станция бир нече күндө кайра ачылат. Түндүк Кореяда өлкө лидери Ким Чен Ынга ысымы уйгаш келген атуулдар атын өзгөртүүгө буйрук алышты. Түштүк Кореялык маалымат каражаттары 2011-жылы чыккан буйрукту көрдүк деп билдиришти. Ага ылайык жаңы төрөлгөн балдарга бул ысымды коюуга тыюу салынган. Ал эми аны алып жүргөндөргө метрикасын өзгөртүүгө туура келет. Бул эреже мурунку лидерлер Ким Чен Ир жана Ким Ир Сендин дагы ысымдарына тиешелүү болгон. Азыркы жашообузду мобилдик телефонсуз элестетүү кыйын болуп калды. Бирок смартфон, акылдуу телефон аталганы менен батарейкалары түгөнүп, керектүү учурда өчүп калат эмеспи? Муну эмне кылыш керек? Калифорнияда кабарчыбыз Ричард Тейлор бул багыттагы жаңы табылгаларды иликтеди. Эртең мененки саат 9 мен сыртка чыктым. Поштамды текшерип, жаңылыктарды окуп, айрым видеолорду көргүчө эле телефонум чарчап калгансыды. Зарядтоочу кутуча жардам бериши мүмкүн, бирок ал өтө эле чоң. Анын өзүн да азыктандырып туру керек. Баса күн батареясы да бар, бирок ал жеке өзүңүзгө таандык эмес. Бул күнөстүк Калифорния үчүн өтө мыкты, бирок күндүн көзүн көрө албаган өлкөлөр кантет. Билерик сымал керамикалык полимер батареясы дагы бир ыкма. Мен болсо көпчүлүккө жеткиликтүү жолду издеп жатам. Алардын бири кофе бар. Сан-Франциско болуңунда 200дөй Starbucks кофе барлары өткөргүчсүз электр азыктандыруучу жайга айланууда. Эми кофе ичкиче тез жана акысыз заряд толтурууга мүмкүнчүлүк бар. Батарея түгөнүп баратканда жакын жердеги Starbucks'ка киресиз. Бул шакекчени алып, телефонуңузга тагып коесуз. Сиз суусундук ичкиче заряд толо берет. Силикон өрөөнүндөгү бул ишкер болсо ачкыч аккумулятор чыгарууну көздөдү. Ал сунуштаган Доблет аттуу батареяны ижарага алса болот. Бир жолу заряд толтурууга $3 же жылына $30 төлөмөйүнчө аппарат иштебейт. Доблетке суроо талап канчага созулары белгисиз. Анткени Израилде 30 секундта заряд алуучу батареяны ойлоп табышты. Бирок ага чейин дагы көп убакыт бар. Спорт жаңылыктарына келдик. Өткөн түнү Англия премьер-лигасында 6 оюн болду. Манчестер Юнайтед ийгиликтерин улантып, Сток Ситини 2-1 менен утту. Алардын катары менен 4-чү жеңиши болду. Стивен Жеррард гол тээп, Ливерпулдун 3-1 менен Лестерди жеңишине салым кошту. Калган оюндарда Астон Вилла, Уэст Хэм жана Свонзи жеңишке жетти. Футбол таймаштары бүгүн улантылат. Атасак Арсенал 3-чү орундагы Саутгемптон менен ойнойт. Айтмакчы, Арсенал премьер-лигада өз таласында эч качан Саутгемптонго жеңилген эмес. Лиганын башында турган Челси Лондондук каршылашы Тоттенхэм менен, Манчестер Сити тобу Сандерленд менен, Эвертон болсо Халл Сити менен беттешет. Британияда снукер боюнча чемпионаттын 3-чү айланпасында дүйнөдө 3-чү орунда турган кытайлык Дин Жунхуй 100-чү орунда турган Джеймс Кахилден утулуп калды. Өткөн сезондо 5 титулду жеңип алган Дин 2005-2009 жылдагыдай эле быйыл дагы утат деп жатышкан. Ронни Ассаливан жана учурдагы чемпион Нил Робертсон эмики айланпага өтүштү. Жаңылыктардын соңунда баардык нерсеге жакшылап даярданыш керек экенин кезектеги окуя дагы тастыктап турат. Кытайлык оору $288 000 карактап алгандан кийин аны оордугунан алып кете албай колго түшкөн. Эртең мененки саат 8-де ал жасалма курал менен коркутуп, банкка акча алып келгендер кишилерди тоноп алган. Бирок 85 килограмм болгон жүгүн арта албай жатканда колго түшүрүштү. Ал үйүнүн кредитин төлөө үчүн кылмыш жасаганын моюнга алды. Абактан чыксам, ата-энемди жана жубайымды жакшы карайм деп убада кылды бул киши. Колдо бар алтын бул ата-эне жана жубай экенин бул киши кеч түшүнсө керек. Биздин интернет сайтыбызда айта кетели, дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды таба аласыздар, ошондой эле радиобузду дагы уксаңыздар болот. Берүүнү алып барган мен Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.